Oturgan caşı karına, evi geçede kuttuk aytıp toy baştayım. Anda barın kavulda, aylanayım, çılganım. Buna жақшылаған том-tomlup, gitepti жазып жатасың. Батыр Алы Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек университетинин актылык залында бул иретте жакшы бир жышанды белгилөө үчүн студенттер, окурмандар, мугалимдер, адабиятчылар жана чыгармачыл инсандар жыйналышкан. Анткени кыргыз элине өзгөчө чыгармалары менен таанылып келген акын жазуучу Жыргал Сулаймановдун «Багажник» аттуу романынын бет ачары өтүүдө. Бул иш-чараны университет жамааты менен акын биргеликте уюштурган. Мында ошол инсанды автордун китебине сүңүп кирип окуп чыгып, тарых филология факультетиндеги кыргыз тили жана адабияты адистигинде окуп жаткан студенттерден мен кошо даярдалды. Жыргал Сулаймановдун ошо жаңы жарык көргөн «Багажник» аттуу китебин жалпы жумурай журтка таанытуу, табиялык мааниси зор болгон чыгарманы окуп үйрөнүү. Жазуучунун айтымында аталган романды жазууга 4 жылдай убакыт коргон. Сюжеттин өзөгү чыныгы баштан өткөн окуя. Табалды Тиртеев аттуу каармандын жолдо бараткан окуясы аркылуу окурмандар кыргыздын жашоосу, мамлекеттин бүтүндүгүнө кооптулук жараткан кырдаалдар, кызыкчылыктардын алмашуусу, ааламдашуу, ири державалардын жаңыдан бутка туруп келаткан мамлекеттерди тизе бүктүргөн саясий оюндары тууралуу сөз козгойт. Ааламдашуу деген нерсе бар ғой, ааламдашууда азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ошол 4 жыл мурун эле баштаган экен. Соңку мисалы үчүн ошол эле Украинада болуп аткан нерселерди байкасаңыздар болот да. Ошол мамлекеттерге окшоп, кээ бир мамлекеттерге окшоп, Кыргызстандагы ошондой кумга сиңгенде жок болуп кетиши мүмкүн деген пикирди ойду автор коңгуроо чалып атат да. Бул бир канча нерселерден болот да. Мисалы үчүн идеологиялык нерседен болушу мүмкүн, ааламдашуу мүмкүн. Экинчи нерсе ошол өзү айтылып аткандай баягы рул деп коет, эми рулду башкаргандар ошол дүйнөнү башкарды деп атпайбызбы? Ошол окшотуп эле айтылып келет да. Албетте анан сүйүү бар. Сүйүү бул Табалды Тиртеев 21 жашта болгондуктан өмүрлүк жубайы Айсулуу. Жалпылап айтканда бул романды 21-кылымдын ар тараптуу көйгөйлөрүн окурмандарга жеткирген десек болот. Бир эле саясат эмес, адамдын руханий дүйнөсү, акча жана мансап башка орунду ээлеп бараткан доордо адам напсинин азгырыгына алданбай, эң адил жана даана чечим чыгаруу үчүн жан дүйнө менен күрөшүү каармандар аркылуу сүрөттөлөт. Дайрадай шарактаганы менен көз ирмем кетет. Сүйүүсүз турмуш, ураган үй. Жабдуусу жана аттай кооз көрүнгөнү менен ичи тардык аралашкан жерден. Жаш инсандын ошол Жалал Абад шаарынан ошо бир чоң пакет акча таап алып, оштон бишкекке чейин өзүнүн адеби менен напсинин ортосунда күрөш болот да. Алсам, албасам, берсем, бербесем деп. Бул дагы нерсе бар. Эми жаштарга дагы мындай коңгуроо болуп айтылат да. Ушунун баары ушу багажникке кысылып, сыгылып, негизи бул багажник бир канча нерсе болот. Адам барып туруп баары кабырга түшөт да. Бул кабырың өзү багажник деп айтат бир жердечи. Талкуусу болду. Бүгүн бул жерде Ордол Оштун Сулайман тоонун жанында бет маңдайында болуп атат. Кудай кааласа жолу байсалдуу болот деп ишенем, Кудай кааласа. Жыргал Сулаймановдун буга чейинки чыгармачылыгына назар салып келген окурмандар жамааты бул иретте аталган кечеге келишкен. Жыргал Сулайманов бул кыргыз журтуна жаңыдан таанылып келип жаткан жаш жазуучулардан болуп эсептелет. Анын көптөгөн азыр элге таанымал чыгармалары бар. Ал чыгармаларда айылдагы карапайым элдин жашоо шарты, кыргыз элинин жашоосун тааный алабыз. Жаштарга азыркы тапта элин жерин сүйүү үчүн, ошол мекенин сүйүү үчүн ушундай чыгармалар абдан керек деп ойлойм. Аталган китеп жаңыдан чыкканына карабай аны окуп үлгүргөн окурмандар болгон. Алардын айтымында бул чыгарма айрыкча кыргыз элинин ааламдашуу доорунда айрым батыш азгырыктарына алданбай өзүнүн туура жолун тапса деген кеңешти берет. Ошол Табалдын атасы Кытайга барып, бир сулууга ашык болуп калып, анан ошонун атын сиздин деп коюп калган, ал эми Лякиш межесинин атын индийский киного таасирленип, анан ошонун атынан коюлуп калган. Мисалы бизде азыр болуп атат да, Джеймс Картер, Иван Фитин деген орус жезделерин, американец жезделерин болушу, мындай айтканда, улуттун бузулуп бараткандыгын кыйыр түрдө Жыргал Сулайманов укмуштан мындай баяндап бериптир.
Бул китептин автору Жыргал Сулайманов «Дил көөнүмдө жанган от, өзүңдү изде» жылан эне жыйнактарынын автору. Сыясы кургай элек жаңы китеп 1000 нускада чыгарылып, окурмандар үчүн жеткиликтүү.